Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, арбаңыздар. Бүгүнкү силер менен боло турчу маек бул эмгек келишими тууралуу. Орусча айтканда трудовой договор деп коет. Барыңар билесиңер, эмгек келишими бул регистрацияны 3 айдан 1 жылга узартыш үчүн керек. Анан кийин ошонун негизинде көп мекендештер тилекке каршы официалдуу расмий иштебейт, анан кийин жанагы эмгек келишимин көчөдөн сатып алат же болбосо бирөөнөн жасатып алат. Ал болсо ФМСтин, Федеральная миграционная служба, МВДнин ичиндеги. Ал базага кирбей калат, уведомленияга болбой калат дагы, анан кийин ал баягы липовый болуп эсептелип калат. Кече күнү биз Сахарова барып келдик. Ошо Сахарова барганда тилекке каршы ошол эмгек келишими туура эмес жасалган, липовый деген айып менен фальшивый жасалган деген кылмыш кодексине жараша 327 статья менен отурган мекендештер да бар экен. Ошол үчүн мындай фактылар бар. Ошол эмгек келишими кимдики туура эмес болсо, кимдики липовый болсо, ошону дагы баягы полиция кызматкерлери текшерип, ошонун негизинде баягы кылмыш ишин козгоп койгон учурлар да бар экен мекендештер. Ошон үчүн эмгек келишимин көчөдөн сизди полиция кызматкерлери сураганга акысы жок. Полиция кызматкерлери эмнени текшерет? Биринчи бул паспортты текшерет, экинчи миграционный картаны текшерет, үчүнчүсү болсо регистрацияны текшерет. Эмгек келишимди жаныңарга алып жүрбөгүңүздөр мекендештер. Аны эч ким силерди жаныңа алып жүргүлө деп мажбурлабайт, мындай мыйзам жок. Экинчиден болсо, жакшы жаңылык десем болот. Ошол Евразиялык экономикалык бирикменин өкүлдөрү, ага Кыргызстанда киребиз, Кыргызстан жарандары дагы. Эмгек келишиминин негизинде силер өзүңөрдүн үй бүлөңөрдүн мүчөлөрүн, орусча айтканда членов семьи, ошолорду дагы регистрациясын узартканга мүмкүнчүлүгү бар. Демек, бул кандай болот? Сиздин балдарыңыздар, келинчегиңиз же жолдошуңуз же ата-энеңизди ошо өзүңүздүн расмий эмгек келишимиңиздин негизинде өзүңүз катары эле узарта берсеңиздер болот. Ошондой эле процедураларга деле өтөт. Болгондо эле ошо сиздин эмгек келишимиңиздин негизинде алар дагы 1 жылга узартат мекендештер. Ошо жакшы жаңылыктар болсо айтып турабыз мекендештер. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө мекендештер.